Саламатсыңарбы балдар, бүгүн биз силер менен 2-класстын 4-чейрегиндеги 16-сабагын өтөбүз. Ал эми бул сабакта өткөн жана түшүндүргөн мен мугалимиңер Даткаева Перизат Абдулахадовна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кереметтүү ала-тоо, волшебный ала-тоо. Китепти сөздүк күчтөө, көнүгүчтүү дептерlerini ачкыла. 92 бет, 1-чи көнүгүү өрдү көркөм окууга тилиңерди жаттыктыргыла. Давайте вместе прочитаем стихотворение. Жайы кышы кетпеген, мөңгүсү бар ала-тоо, асман менен тирешкен, белгиси бар ала-тоо. Жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталагыла, повторите новые слова за мною. Мөңгү, мөңгү, литник, асман менен тирешкен, асман менен тирешкен, землю с небом соединяет, тоолуу өлкө, горная страна, эң бийик тоолор, самые высокие горы. Байлыгыбыз, байлыгыбыз, наше богатство, анткени, потому что түгөнгүс кендерге бай, богато нескончаемыми ископаемыми. 93 бет, 3-чү көнүгүү көпчекиктин ордуна ылайык келген сөздөрдү коюп сүйлөмдү жазгыла. Необходимо написать подходящие слова там, где у нас пробелы. 21 май, бейшемби, кереметтүү ала-тоо деп теманы жазгыла, волшебный ала-тоо. 3-чү көнүгүү, да, биздин керекте. Здесь скобочку закройте. Биздин керекте бийик, наш гербе, высокие, что есть, перечислите. Сейчас я скобочку исправлю. В нашем гербе высокие, что есть в нашем гербе? Ак, белый, еще, да? Тартылган. То есть нужно дополнить, да? Балдар, 4-чү көнүгүү диалогдо окуйлу. Чыпалак бала. Акылай, ала-тоо орус тилине кандай которулат? Ала-тоо орус тилине пёстрые горы деп которулат. Акылай, Тянь-Шань орус тилине кандай которулат? Тянь-Шань Кытай тилинен небесные горы деп которулат. 6-чы көнүгүү текст окуп которулат. Давайте прочитаем и вместе сделаем перевод. Кереметтүү ала-тоо, волшебный ала-тоо. Кыргызстан тоолуу өлкө. Кыргызстан горная страна. Кыргыз эли тоолорду ала-тоо деп аташат. Орус тилине пёстрые горы деп которулат. Кыргызский народ горы называет ала-тоо. На русский язык переводится пёстрые горы. Ала-тоо биздин байлыгыбыз. Ала-тоо наше богатство. Анткени алар түгөнгүс кендерге бай, потому что они богаты нескончаемыми ископаемыми. Эң бийик тоолор Сарычаз, Акшайрак, Талас, Чаткал. Самые высокие горы и дальше перечисление идет. 7-чү көнүгүү суроолорго жооп бергиле. Давайте ответим на вопросы. Кыргызстан кандай өлкө? Кыргызстан какая страна? Бул биздин эмнебиз? Это наше что? Вот здесь подсказка, да? В конце слова пишется. Вот в конце байлыгыбыз. Алар эмнелерге бай? Чем они богаты? Эң бийик тоолорду атап бергиле. Назовите самые высокие горы. Но вы должны их написать. Так? 1, 2, 3, 4 предложение. С ответом пишите, читайте. 93 бет, 7-чү көнүгүүдөгү жоопторду жаттоо. Ответы на вот эти вопросы, да, необходимо, вот эти вот ответы необходимо выучить. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу ата-энелер, балдар жана ага эжелер.